Кандай пикирде коюлуп жаткан айып боюнча эмне дейсиз? Мен соттун чечимине макул болобуз. Жок, сизде бийликти басып алууга аракет кылуу деген бир эме менен Кандай аракет болгон эмес. ал эми 2-марттагы митингден эмне кандай ката кетти эле? Митингден эч кандай эле ката кеткен жок, провокация болду. Кимдер тарабынан? Аны тергөө иши көрсөтөт. 2020 жылдын 3 майына чейин тергөөнүн өндүрүшү аякталганга чейин 2 ай мөөнөткө камакка калтырылды. Эки адамга тең коюлуп жатпайбы бийликти күч менен басып алууга аракет кылуу депчи. Каныбек Осмоналиев боюнча эми белгилүү болуп атат, бул киши баягы алып баруучу катары митингдечи. Ал эми Анара Дубанбаеванын иши боюнча эмне белгилүү? Ал киши мындай мурда кийин Анара Дубанбаева сөзгө да чыкпаптыр. Болгону ал караколдо ушул штабты жетектеген экен. Ошол эле бөлөк эч кандай мыйзам бузууга барган эмес. Эч кимди үгүттөгөн эмес. Ошол жактан бир 200 кишини бул жакка жөнөткөн деген гана шылтоолор менен. Бул жерде Каныбек Осмоналиевке дагы ал адамга дагы экөөнө тең эч кандай бул жерде мыйзам бузуучулук жок алардын аракетинде. Бөгөт коюу чарасы дагы мына биз азыр тергөө судьясына айттык. Тергөө судьясы тергөөчүнүн үстүнөн жаянтыма чыгарып, анткени бардык процессуалдык нормалар бузулган. РППга бул боюнча бул кылмыш боюнча РППга 21 саат 44 мүнөттө катталып отурат, а бул адамдарды 19 саатта кармап алып барып, андан кийин РППга чөктүрүп, андан кийин сурат. А мыйзам боюнча азыр РППга катталгандан кийин тергөөчүнүн поручениясы менен барып кармаш керек эле. Булардын кармалышы негизсиз жана мыйзамсыз болуп атат. экөө тең улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин тергөө абагында болот, Ооба. Та сиздер кийинки инстанцияга арызданасыздарбы? Биз сөзсүз арызданабыз. Биз сөзсүз 5 күнүн ичинде Бишкек шаар сотуна апелляциялык тартып. Бул Жээнбеков кечире албайт. А эмне үчүн ушу Жээнбеков ошону кечиримдүүлүгүн кабыл ала албайт? Бул Жээнбеков эмне иш кылды? Эч кандай иш кылган жок, эч кандай кыйынчылык дагы эч нерсе кылган жок. Мынау биз азыр ушул жерден туруп, алга карап туруп, баарыбыз бир добуштан, бир жакадан баш чыгаралы, бир жерден кол чыгаралы. Мына ушул жерден бизди Садыр Жапаров ошон патриот, жакшы эң патриот жигитибизди бошотуп алууга биздин күчүбүз жетет. Биз ага айтышыбыз керек. Ошондо кечирим суроосу кайталап ошо кечиримди болсо бошотуп койсун. Бошоткон чакта дагы ал парламенттеги мандатын колуна берип туруп депутат кылып отургузуп койсун. Биз ошону гана талап кылабыз. Садыр Жапаровга Рахмат. Азыркы сөз Нарындан келген эжекебиз Токтогул басагын бөлүүдө даярдап турсун. Талаштан келген жигит Ахматов Нармурат. Амансыздарбы, калай кал. Мына бүгүн көптөн күткөн күнүбүз келип отурат. 2 мартта бүгүн Садыр Жапаровду колдоо күнү деп жарыялайбыз баарыбыз тең. Ушул жерде турган ар бириңиздердин жүрөгүңүздөрдө манастын руху, манастын духу бар экен деп билебин. Себеби деген эч нерседен коркпостон өзүңөрдүн каражатыңыздар менен ушул жерге келип отурасыздар. Детиги Нарындан бери, детиги түптөн бери, Оштон ийликтен бери келип отурасыздар. Ошон үчүн мен силерге ийгилик таазим этемин. Эми Садыр Жапаров жөнүндө айта турган болсок, ал Садыр Жапаров бүгүнкү кылымдын 21 кылымдын манасы деп чын эле айтып жатабыз. Себеби деген Садыр Жапаров ушул калың элдин арасынан суурулуп чыгып, жалгыз кыргыз элим деп, жалгыз ушул бийликтин арасынан суурулуп чыгып, кыргыз элим деп патриоттук сезимин көрсөтүп отурат. Эми мен 30 жыл бою мугалим болуп мектепте иштеген кишимин. Окуучулардын бардыгын тең патриот болгула айланайындар, эли жериңерди сүйгүлө деп тарбиялаган. Мен эми ошол окуучулардын алдында мен күнөөгө сезип отурам өзүмдү. Себеби деген Садыр Жапаров патриоттуулук сезиминин айынан түрмөдө отурат, абакта отурат. Эмне үчүн мен окуучуларымдан өлкөбүз ушундай экен балдар, кечирип койгула мени деп кечирим сурашым керек. Ушуга макулсуздарбы? Демек,
ошол жерде турганын баардыгы тең Садыр Жапаровтуга боштондук билип, азыр бийликтен Садыр Жапаровдун акталышын талап кылышыбыз керек. Кырымды укпайбы? О эл журтун касиеттүү эл элек. Манас бабам калкын сүйүп сыйлаган. Бүгүн келди бир жоготкон касиет. Үлгү алы, чындык сүйгөн жаштардан. О калайык, тоодой улуу эл элек. Бакай бабам кадырлаган, кыйбаган. Мына бүгүн кайра келди касиет. Акыйкатты үйрөнөлү Садырдан. Биз ушундай чындык сүйгөн эл элек. Жаратканым берген бизге касиет. Элим деген биздин жаштар кубанып, эркиндикке Садыр чыккан күн келет. Шондо күлөт акыйкат. Oldu, düz. Ya başka takımlar. Kaç, arka kaç ulan. Korkma Arka. Aman bu yerde buna deputatlardan da echkim yok arabızda. Büyük karapayım kalkmış, buna karapayım kalkmış. Dağı da ozu sorunbay Cembek. Jurt atası sizden soranabız. Hazır 1 minutта, 1 saatta Sadır Nurkojo üstüne çıkarıp koysanız mitik деген тоқтолот. Sizden bir oğuz kana keyiniz kaldı. Sotlarga şıltap, prokurorlarga şıltap, şu 3 yıldan beri kıpımday günümüzü yok Sadır Nurkojo üstü. Çok yerden türmede karma oturasız. Hurmatly Kırgızelim. Ekінші мас, çoğ жиынға келгениңіздерге çoğundan деп. Hurmatly ел туғандар, Манас атамның қастары, ушул бүгүнкү күндө 6 айдан бери күтүп келип атабыз. Сиздердин бүгүнкү келгениңиздердин, ар бириңиздердин, бийликтиңиздердин кайырлуу ишин биз каалабай элек. Сиздерди биз ынтымакка, биримдикке, бир жакадан баш, бир колдон тең, бир теңден кол чыгарып, ушул бүгүнкү жыйынды ынтымакта өткөрүп алууну сиздердин тартипти сактап берүүнүздан өтөт элек. Сиздерди кандай келген болсоңуздар, ошондой кайра элиңиздерге барууга биздин бүгүнкү Садыр Жапаров үчүн болуп аткан баягы боштондукка куш келсин деп акыркы сөзүмдү айтып кетейин, дагы сиздерге тийинчи болуп ишиңиздерге ийгилик каалайын. Болгону биз Садыр Жапаровдун 6 aydan beri turanıp büttük. 4 yaşarı baladan 97 yaştagı çal kempildirge çeyin turanıp büttük. Emdi бүгүнкү сиздердин келишиңиздер менен биздин урматтуу президентибизди койгонот деген сөз айтабыз. Сизге рахмат деген сөз айтайын. Урматтуу туугандар, Kırgızstan'dan başına emneler kana ötken жоқ. Çok kıyın günler öttü. 80-90 balanızdan ayrıldık. Bunun bari her birimizin boynumuzdaki iş. Ошондуктан чыгында, тынччылыкты, мыйзамдуулукту күчкө